Бул өчүп калдык, кайра улантабыз ушундай. Булардын пландары бузулбаш керек. Порядкалуулукту аябагандай жакшы көрүшөт буюмдар ордунда турганды жакшы көрөт, баардыгын текшерип башкарганды жакшы көрөт. Мисалы үчүн ордуна койгула буюмдарды деп кыздардын иштерин дагы, эркектердин иштерин дагы порядкалыгын жакшы көрүшөт. Ушундай баягында структурага муктаж, башкача айтканда, мугалим теманы түшүндүрүп атканда дагы теманы структура менен түшүндүрсө, киришүү бөлүгү, анан сабактын башталышы, аягы, чечим деп сабакты түшүндүрбөсө, булар түшүнбөй калат, жактырбайт. Башкача айтканда, мугалим теманы башынан аягынан сүйлөп, ортосунан бир сүйлөп, аягын бир сүйлөп айта турган болсо, буларга жакпайт. Системалуу түшүндүрүш керек мугалим, порядкалуу түшүндүрүш керек, планы, мазмуну, темасы, киришүү, баягы не деп коет эле, окуянын курчуган жери, чечим деп түшүндүрүш керек да булар үчүнчү. Дагы эмне эле? Андан кийин өзүм аябаганда өзү дагы порядочный, бардык буюмдар порядкалуу уюшулган, жумуштары дагы порядочный уюшулган, тыккан болуп турушат. Дайыма максат коюп, максат менен жашайт, баягы целенаправление деп коет го. Ушундай максат менен жашашат. Бир нерсени, проблеманы стресс болбой эле чечим чыгарышат. Мындай кыжаат болуп, деп паника алдырбай эле, кыжаат болбой эле, стрессиз эле проблемаларын чечишет. Бирөөлөр менен мамиле кылганда күтүүлөрдү заранее коюп алат. Мисалы үчүн мен күтүүлөрдү койбой эле капа болуп калам да. Мисалы үчүн кандай? Бирөө менен мамиле кылганда, мисалы үчүн Даниил менен Акылбек экөөбүз договор түзөбүз, сен мага муну бересиң, мен сага муну берем деп конкреттүү түрдө так нерсени коюп алат да. Досошкондо дагы эле досунан ашыкча нерсени досум менен жакшы кылат, досум менен честный болот, досум мени колдойт, досум мени мактайт деп ашыкча эле бир нерселерди күтүп албайт да, элестетипчи. Анан капада болушпайт. Иши кылса башка, мисалы үчүн түшүнүңөр да, бирөөлөрдөн көп нерсени ашыкча күтө бербейт, ожидание кыла бербейт. Конкреттүү түрдө чектерди, границаларды коюп алат да. Сен мага мындан ушундай мамиле кыласың, мен ушундай мамиле кылам деп, андан ашыкчасын күтпөйт. Ушунчалык баягындай пландаштырылгандыктан жашоодо күтүп эле жүрө берет да. Башкача айтканда, кандай? Жумушка убагында барат, же жолугушууга ошол белгиленген саатта барат. Анан башкалар дайыма ошол кеч калып, жолдо барат, анан пробка болду, анан бир нерсе болду деп проблемаларын айтса, булар түшүнөт, бирок иши кылса күтүп эле жүрө берет. Булар ушунча убактысы так, мындай честный, так болушат да. Көпчүлүк өмүрү башкалардын кеч калганын күтүп өмүрү өтөт. Кыскасы ушундай. Эми буюмдары дагы так ордунда жайгашкан, буюмдар кайсы буюму кайсы жерде экендигин так билет. Эртең менен ойгонгондо бүгүн эмне кыла тургандыгын так билет, бүгүнкү иштерин жөнүндө так билет, ошол иштери жөнүндө ойлонот. Анан сюрприздерди жактырышпайт, ар кандай немелерди жактырышпайт. Мисалы үчүн, ушундай кыскасы, булар аябагандай тыккан, пландуу, мындай эреже менен жашашат да. Спонталдуу адамдар кандай? Варианттар менен жашайт. Мындай, мисалы үчүн, бул Америкага окууга барамбы? Кайсы университетке? Мисалы үчүн, эмнелек Америкада кайсы окуулар бар эле, оюма келбей калды. Колумбия университети же болбосо Кембрижде десем, макул, Кембрижде бере элек. Американын Кембрижине барам, бүттү, стоп. Анын кайсы факультетине? Английский факультетине. Анын котормочулугуна болду, башка вариант жок. Только ошого аракет кылат, катуу киришет, катуу максат коет. Булар болсо Кыргызстанда деле тапшыра берем, Загаран болсо Загаранга деле тапшыра берем, Россия болсо Россияга деле кете берем деп варианттар менен жүрүшөт. Так бир ой жок. Бүгүн жашай берейинчи, эртең эмне болот экен көрөбүз дейт. Башкача айтканда, эртең эмне кыласың десе, эртең боло берсинчи, көрөбүз дейт. Булар эртеңки күндү пландаганды, кийинки күндү пландаганды анчейин жактыра беришпейт. Азыр эмне кылышын азыр гана ойлонушат. Мындайча айтканда, гибкий, ийкемдүү болот, башка адаптация болуп кете берет, мындай тез көнүп кете берет, планы, максаты ишке ашпаса дагы макул деп кабыл ала берет. Бул болбосо бул, бул болбосо бул деп жүрө беришет да, мындай бардыгын эле ийкемдүү боло берет. Саат мынчада барып, мынчада кел, мынчада кет, мынчада тур деген чектегендерди жактырбайт.
чектөөлөрдү жактырышпайт. Укмуштуу окуяларды, сюрприздерди, кызыктуу кокустан болуп кеткен өзгөрүүлөрдү, кызыктуу окуяларды жактырышат. Пландары өзгөрө берет буларга. Эртең барам дейт дагы эртегеси башка жумуштары чыгып калса ойлонуп да койбойт, пландар өзгөрүп кете берет. Башка жерлерге жат адамдарга тез көнүшөт. Сабакта отурганда батадашып кетишет. Мисалы үчүн жанында бирөө келе эле сүйлөсө, кимдир бирөө тоскоолдук кылып койсо, же класста шум болуп кетсе эле адашып, диктанттан ката жазып, туура эмес чыгарып алышып, ушундай батадашат. Көңүл буруп жатса деле арасынан ката кетип, туура эмес болгондор учурлар көп болот. Бир жерге барганда батадашып кетет, бир жерин так эстеп кала албайт барган жерин. Кичине эле өзгөрүү болгон болсо, мисалы үчүн баратасын башка краска менен краскалап койсо, ошол жерин таппай калышы мүмкүн. Бирок бир нерсени изилдеп, кызыгып жүргөндү жакшы көрөт, бир нерсени изилдегенди жакшы көрүшөт. Сабак мындайча айтканда жакпаса, буларга мындай сабак жакпаса же болбосо кызыксызыраак болсо, булар окугусу келбей калат. Оюн түрүндөгү сабактарды жакшы көрүшөт, игра түрүндөгү сабактарды. Жыйнактуу эмес, буюмдары чаржайып жүрө берет, буну чаржайт деп күнөөлөшөт. Буюмдары чачылып жүрө берет, бирок чачылганы менен өзүнө чачылган деп сезилбейт. Зато мен өзүнүн местолорун билем да, кайсы жерде экендигин деп ойлойт да. Китептери ал полкада да, бул полкада да жата берет да, мындан келдичи. Сүйлөп атканда башка темага өтүп кете берет, бир теманы баштап атып башка темага өтүп кете берет. Мисалы үчүн сабакта эми кол көтөрүп ойлоноюн деп жооп берип аткан болсо, же болбосо эми бирдемке кылайын деп атса, же сочинение жазайын, же диктант жазайын деп атса, класска кимдир бирөө кирип келсе, же бирөө сүйлөй койсо алаксып кетет, адашып кетет, алаксып кетет, ой башка жака кетип калат, анан эмне кылайын дедим эле деп оюн таппай калат, ойлору дагы чаржайт да, чачыранды. Зериккен, айласыз калган учурларга жакпайт, зериккен эч качан жакпайт. Бир нерсени проблеманы чечип койсо, өзүнө аябагандай довольный болуп канааттанат, проблемаларды чечкени жагат буларгачы. Мисалы үчүн ошол спонталдуу адам менен пландаштырылган адам диалогу кандай болот? Мисалы, спонталдуу адам пландаштырылган адамга жайкы каникулуңду кандай кылып өткөрөсүң деп сурап берсе, же болбосо сентябрга кантип даярданып атасың деп сурап берсе, булар болсо жайкы каникулумдун ар бир күнүнө чейин план жазып койдум десе таң калбай эле койгула. Сентябрга чейин конкреттүү түрдө ручка, китеп, тетрадь, карандаш, резинка, бирдекелериме чейин даярдап, ботинкаларымдан бери кремдеп, щеткалап койдум десе таң калбай эле койгула. Ушундай болушу мүмкүн да буларчы, пландаштырылгандары. Спонталдуулар эмне кылат? Керексиз эле буюмдарды, мисалы үчүн магазин барганда мисалы үчүн тетрадь алам деп киресиң да, 5 сомдук тетрадь алайынчы деп киресиң, бирок ошол жерден сонун бир красивый ручка турса, ручка сатып ала бересиң. Сен сага жаккан издеп жүргөн карандаш турса, карандаш деле сатып ала бересиң. Көзүңө көрүнгөн, сага жакшы көргөндө сен сатып ала бересиң да. Сюрприздерди жакшы көрүшөт, анан ошол магазиндерде атайын ошол спонталдуу адамдар үчүн упаковкалап, пакеттерге салып, кооз кылып, атайындай даяр кылып эле алганга ылайыктуу товарларды тизип койгону ушул спонталдуу адамдар көзүнө жакшы көрүнүп сатып ала берсин деген максатта коюлат. Мен спонталдуу адамдармын, спонталдуу адамдарга киремин. Бирок көп эле мындай чачылган болбогондугу үчүн жашоомо пландаштыруу эрежелерин киргизип жатамын. Керексиз буюмдарды ала беремин. Вот ушундай. Убагында баруу жоопкерчилик экендигин билгем үчүн убагында барганга аракет кыламын, бирок убагында баруу үчүн мен тырсызданып, беспокоить этип, кыжаалат болуп кетемин. Вот ушундай. Пландаштыруунун элементтерин жашоомо киргизгенге аракет кылам, же киргизип жатам. Бир аз киргизгем да, почти ушундай. Эми силер кайсыл типтеги адам, кайсы типке кирет экенсиңер? Так. Не болуп кеттим, кетчи нары. Ой, мынау экран жабылып калды. Блин, кайтып кетирем. Болду. Так. Кайсыл типке кирет экенсиңер? Спонталдуу же пландуу? Спонталдуу же пландуу? Пландаштырылгандар Ж, спонталдуулар П. Даниэль
спонталдуу экенмин дейт, планым жок. Урматтагы планым жок. Айлита сенчи? Айлита кайсы типке кирет экенсиң? Вот ушундай. Эми Айлита пландуу адамдардын тибине кирем дейт. Сонун. Так, эми чатка жазгыла. Төрт тамга топтодуңар да, ошо төрт тамгаңар кандай болду? Төрт тамгаңар кандай болду? Чатка жаза кеткиле. Чатка жаза кеткиле. Төрт тамгаңар кандай болду? СТП Даниэль. Аелита сеники кандай болду? Урмат сеники кандай болду? Урмат сен сабагын ортосунда үзүлүп калып кеч келдиң, э? Так, Аелита сен тамгаң кандай болду? Силерге азыр мен кандай кесип туура келе тургандыгын сунуштайм. Так, Акылбек Н. Бул эмне эмне дегениң? Мен төрт тамга айттым. Сабактын башынан баштап көңүл буруп окусаң, мен эмне жөнүндө айттым? Төрт тамга болуш керек. Даниэл СТП жана айттың, э? Даниэл СТП. Аэлита, Урмат. Аэлита SFG. Сонун. Эми муну карагыла. Кайсы кесип силерге туура келет? Могу жерден өзүңөрдү тапкыла. SFG, STP, SFG, мына. Аэлита SFG. Сен SFG Аэлита больницаларда ооруларды карай турган медицина кызматкери болсоң болот экен. Ушундай беле, же башкача беле? Так, могу жактан көрсөтөйүнчү. Так, SFG. Могу жактан эле көрсөтөйүн азыр. Аэлита SFG. Мынеке, ооба, ушундай эле экен. Демек, Аэлита сен больницаларда медицина кызматкери болсоң болот экен. Ыйык кызмат кылуучулар дейт, кандайдыр бир диний кызматкери болсоң болот экен. Медайым болсоң болот экен. Үй чарбачылыктар боюнча адистер болсоң болот экен. Чач тарач жана косметологдор болсоң болот экен. Бирок бул аябагандай чектелүү. Так. Эми Даниэл СТП. Даниэл СТП. Мынеке. Даниэл сен маркеттик боюнча адис болсоң болот экен. Башкача маркеттик дегенди билесиң, бул соода тармагындагы рынокту көзгө мындай метип коет, көзөмөлдөөчү. Маркеттик боюнча адис болсоң болот экен. Бизнеске окшош. Полиция кызматкерлери же детектив болсоң да болот экен. Менеджер же болбосо жетекчи болсоң болот экен. Менеджер баягы сатуу менеджер дегенде түшүнөсүң да, бир кайсы бир фирманын товарларына клиент табуучу, кардар табуучу, рекламщик сыяктуу жетекчи болсоң болот экен. Анан чекина соодагер деген баягы издений товар саткан, баягы бирден товар саткан соодагер, базарчы, соодачы болсоң болот экен. Аудиторлор мындайча айтканда эл менен иштесең дагы болот экен. Бирок бул да аябагында чектелүү, дагы көрсөтөмүн азыр. NFG дейт. NFG. Урмат NFG. Урмат сен ыйык кызмат кылуучулар, диний кызматкерлери болсоң болот экен, мугалим болсоң болот экен, актер болсоң болот экен, эстрада ырчысы болсоң болот экен, жазуучу, сүрөтчү,
консультант болсоң болот экен, урмат. Эми карагыла, дагы мынтип эле калбастан Google'га киресиңер. Толтура варианттар бар. Ал үчүн Google'га киресиңер. Google'дан MBT тест деп жазасыңар. MBT. Так, английский тамак кылайын. MBTI. MBT тест деп туруп MBT тесттер десеңер да болот. Либо давайте мындай кылайлы. Либо азыр кимдикин жазсам экен, муну урматтыкын жазайын. Google'га кирип туруп эле ушундай кылып жазып тамгаңарды. Профессия. Ой. İngilizce olup gitti. Профессия. Тип личность. Деп жазсаңар, мынеке. Азыр. Мынеке. NFJ болча сеники неме? Урмат. Сеники чыкты, көрдүңбү? Карьера, личность деген чыкты. Орусча жакшы эле түшүнөсүң да, так. Ушул жерден сен өзүңө кандай кесип тандасаң болот экен, көрдүңбү? Сен характериң боюнча алтруист, башкаларды ойлогон, харизматичный, башкаларга жага билген, өзүңө ишенген, эмпатияң күчтүү, энергичный, аракетчил, үмүтчүл, сабырдуу адам экенсиң, бала экенсиң. Ушундай чыгат, көрдүңөрбү? Сенде ушундай характерлер бар экен дагы. Сен психолог болсоң болот экен, урмат, учитель, мугалим болсоң болот экен, менеджер болсоң болот экен, жана башында айтып өттүм, менеджер по продажам деп сатуучу болсоң болот экен, художественный директор деп сүрөтчү болсоң болот экен, директор отдела кадров деп. Вот ушундай толтура варианттар чыгат. Эгер сен ушул кесиптерди тандаган болсоң, урмат, сен ошол кесибиңден ырахат аласың, ошол кесиптен ийгилик жарата аласың, жана баягы кесиптиңди таштап, тажап, надел болбойсуң. Ушундай кылып, ар бириңер деле өзүңөрдүн тамгаңарды мына жерге коюп туруп, профессия, тип личность десеңер, толтура маалыматтар чыгат, көрдүңөрбү? Бир эле ушул эмес, актер дейт, бирдемке, көрдүңбү? NFJ боюнча толтура немелер, маалыматтар чыкты, урмат боюнча эле. Түшүнүктүү болду? Түшүнүп алдыңарбы? Google'дан караш керектигин. Түшүндүңөрбү? Чатка плюс жаза кеткиле. Пайдалуу экен. Бул аябагандай пайдалуу. Так. Пайдалуу болду, түшүнүктүү болду десеңер чатка плюс жаза кеткиле. Айлыта түшүндүм, плюстар кетти, сонун. Так, Даниэль, түшүндүм, плюстар кетти, өтө сонун кызыктуу да экен дейт. Урмат, өтө сонун кызыктуу дагы. Ооба, сен өзүңдүн тандаган кесиптериңе рахмат эжеке дейт. Сага дагы, силерге дагы рахмат. Сен көрдүңбү, мугалим, жазуучу, сүрөтчү болсоң болот экен, ошондой чыгармачылык, творческий адам экенсиң. Сонун. Так, кетти. Эми бул чакан эле, просто чакан эле тест, бул россиялык окумуштуу тараптан далилденген. Климов деген россиялык психолог далилдеген. Адамдарды жалпы жөнүнөн эле, адамдарды жалпы общий түрдө 5 типке бөлүп койгон да. Башкача айтканда, техникага шуктуу адамдарды техника человека деп, табиятка жакын адамдарды личность, природа человека деп, знак белгилерге шыктуу адамдарды иконкалар, человек иконки деп атап койгон, творческий человек деп атап койгон адамдар. Андан кийин адамдардын адамы, мындайча айтканда, человек с человеком деген сыяктуу 5 типке бөлүп койгон да, 5 типке. Эми карап көргүлө. Сен эгерде табиятты аябай жакшы көргөн болсоң, мындай жаныбарларга кызыккан болсоң, аябай кандай природада өзгөрүүлөрдү жакшы түшүнгөн болсоң, анда сен табият адамысың, табиятка тиешелүү кесиптерди тандасаң болот. Например, мисалы үчүн, ветеринар, агроном, токойчу, фермер сыяктуу кесиптерди, ошол деле микробиолог, агрохимик, геолог сыяктуу кесиптерди тандасаң болот.
Менин баламдан байкайм, апа шамал бияка жүрүп атат, дарактар бияка кыймылдап атат деп билип турат, и жаныбарлардын өтө көп түрлөрүн билет да. Э, Ал табияттан ошондойго жөндөмдүү. Ал человек природага кирет. Өтө мисалы үчүн мен вообще табиятка мындай табиятты жакшы көрөм, эс алганды жакшы көрөм. Бирок мен аны изилдегенди, мисалы үчүн жаныбарларды билгенди, бир шамал памалдар каяктан жүрүп атат, цунами, вулкан дегендерди издегенди мага жакпайт, кызыкпайм. Ким өзүнүн табият человека природага кирет, табият адамы деп эсептейт. Мен табият адамымын десеңер, плюс жаза кеткиле. Жок десеңер, минус жаза кеткиле. Человека природа. Табият адамы эмесмин, Даниэль. Жаратылышка кызыкпайм. Жаратылышта эс алган, саякаттаган жагат баарыбызга эле. Бирок изилдеп, аны билип, изучать этип, андай кылган жакпайт. Так, Айылыта урмат жоңар жаза кеткиле, бат-бат, убактыбызды албагыла. Урмат, табият адамы эмесмин дейт. Дальше андан ары кеттик. Экинчи, техника адамы. Техника адамы деген кандай? Мындай адамдар приборлорго, машиналарга, техникага, механизмге аябагандай жакын болот да. Мисалы үчүн, техникаларды жасаганды, монтаждаганды оңой өздөштүрүшөт, түшүнүшөт. Мисалы үчүн, мен техниканын адамы эмесмин. Компьютердеги ушул программаларды курдум эле, ушул презентацияларды жасаганды дагы өтө кыйынчылык менен үйрөнөмүн. Жана үйрөнсөм дагы бат унутуп кала беремин. Ушундай да, ич кылса телефондун программаларын, бир нерселердин дагы өздөштүрүшүм, түшүнүшүм кыйыныраак. Монтаждарда өтө кыйынчылык менен үйрөнөмүн. Кээ бирлер бир карап эле өздөштүрүп кетет, же болбосо телефонду нары бери басып атып эле, чукулап атып эле аябагандай жакшы түшүнүшүп, жакшы өздөштүрүп кетишет. Башкача айтканда, булар жөн эле баягы кээ бир адамдар барго, окубай туруп эле цветтерди оңдоп, кээ бир эркектер бар, токторду, электр зымдарды үйгө киргизип, окубай туруп, билбей туруп эле машиналарын өздөрү оңдоп алат, бузулуп калган машинасын оңдоп алат. Билбей туруп эле бүтүктөрдүн, телевизорлорун оңдоп алышат, өздөрү ремонт кылып алышат. Мындай тубаса, ошо техникага шыктуу адамдар да. Техникага шыгым жок дейт Урмат, мен дагы техникага шыгым жок, бир дагы башым жетпейт. Кызыкпаймын дагы. Айылыта плюс-минус дейт. Плюс-минус дегенде тагыраак айтышым керек. Мисалы үчүн, эми телефонго шыктуулугуңар, ал Z-мусуңар табияттан телефонго шыктуу болуп төрөлгөнсүңөр, ал окумуштуулар тарабынан далилденген. Просто баягы бузулуп калган үтүктөрдү, бузулуп калган пульттарды оңдоп, оңой эле монтаждап, оңой эле бирдемке кыла аласыңбы, ошого маани бересиң, Даниэль плюс дейт, Айылыта плюс дейт. Рахмат. Кийингиси. Человек-иконка дейт. Мен такыр буга жөндөмдүүлүгүм жок. Мындайча айтканда, бул адамдар көрдүңөр, мына знактар турат, цифраларды, сандарды, коддорду, знактарды аябагандай эстеп калат. Паролдорду жакшы эстеп калышат. Менде ошол кечирип эле койсун такыр жок. Мисалы үчүн, аябагандай жакшы түшүнүшөт да, баягы жол эрежеси боюнча ким окуду, баягы ким окуду дедим го, силер азыр окуй элек болсоңор керек, баягы айдоочулук күбөлүк аласыңар го, баягы право, машина айдаганга право алганда ошол жол эрежелери боюнча окуйсуңар. Ошондо мен знактарга кыйладан кийин окуп атып башым жетчү да. Кээ бирлер бир карап туруп эле, ошол знакты карап туруп эле, бунун мааниси мындай, мунун мааниси мындай деп эле түшүнүп коюшат да. Мындайча айтканда, булар ошол знактарды, белгилерди, коддорду сразу карап туруп эле башы жетет да, акылы жетет. Бул мындай экен депчи. Символдорго, башкаларга башы жетет. Знактарга башы жеткен адамдар, булар кимдер болсо болот, чертежник, картограф, ушундай сыяктуу кесиптерди тандаса болот, корректор, котормочу деген сыяктуу кесиптерди тандаса болот. Урмат, мен дагы знактарга анча эле башым жетпейт дейт. Даниэль, башым жакшы жетет дейт. Жакшы, рахмат. Эми кийингиси. Мен ушуга точно кирем. Чыгармачыл адамдарга. Мындайча айтканда, ойлонуу жөндөмү күчтүү, воображение, ойлонуу, кыялдануусу күчтүү, жан дүйнөсү терең,
ойлонгонун практика жүзүндө ишке ашырган, мисалы үчүн мен ойлонгондорумду деп туруп сразу практика ашырам да, мисалы үчүн ошол эле онлайн курстарымды биринчи ойлонгом, иши практикага ашырдым. Вот ошондой. Анан чыгармачылык, ыр жазганды, чыгарма жазганды жакшы көрүүчү болбосом, ырчы, сүрөтчү, музыкант, актер деген сыяктуу чыгармачыл адамдар болушат. Муну сүрөттөн эле көрүп турасыңар. Так, мындай адамдар бир нерсени жаратканды, проекттерди ишке ашырганды жакшы көрүшөт. Сүрөтчүлөр, парикмахерлер, кондитерлер, анткени кондитерлер деле чыгармачылык менен жасайт да, ошол тортторду, таттууларды. Парикмахерлер булар чыгармачылык менен прическаларды кылышат, композитор, обончулар ар кандай козуктарды ойлоп табышат. Мисалы үчүн ювелирлер, закройщиктер, реставраторлор баягы кийимдерди тиккен, актерлор булар чыгармачыл, творческий адамдар болушат. Урмат, сен чыгармачыл эмессиңби? Даниэль, чыгармачыл эмесмин. Урмат, чыгармачыл эмесмин. Урмат, менимче сен чыгармачыл болсоң керек. Айлита плюс чыгармачыл. Сен Урмат, сен ырдаганды жакшы көрөсүң. Айлита чыгармачылмын дейт. Ырдаганды жакшы көрөсүң. Жана эмне эле? Кыргыз тили адабиятты жакшы көргөндөр чыгармачыл болушат. Көркөм чыгармаларды окуган жагабызга? Ооба дайым дейт. Көркөм чыгармаларды окуган жагабы? Андай сен чыгармачыл инсандардын түбүнө киресиң да. Мисалы үчүн логик адамдар көркөм чыгармаларды такыр окугусу келбейт. Мисалы үчүн Сынган Кылычты, Айтматовдун чыгармаларын логиканын балдары, техника человекалар вообще окугусу келбейт. Алар кызыкпайт чыгармаларгачы. Акыркы тип адамдардын адамы. Башкача айтканда, булар адамдар менен жакшы сүйлөшө алышат, пикирлеше алышат, жардам бере алышат. Адамдардан мындай иш кылса ушундай адам болушат да, мындайча айтканда адамдар менен тыгыз байланышта болушат. Булар көбүнчө медсестралар, врачтар, медицина кызматкерлери, мугалимдер, тренерлер, ошондой эле баягы сатуучулар, официанттар, проводник деп баягы саякатта көрсөтүп жол көрсөтүрүүчүлөр, ошондой эле милициялар, булар адамдар менен иштешиттер. Адамдар менен общение кылышаттар. Мен ушуга кирем, анткени менга адамдар менен сүйлөшүү жагат да, мындай. Атам Сынган Кылычтан 2 томдугун алып бер деди. Сонунго токтойм, окуп чык. Бул аябагандай баалайм, анткени мен да чыгармачылык адаммын, мугалиммин. Прям супер китеп, аябагандай жакшы китеп. Сөз байлыгы сонун өсөт. Так, ким ошол адамдардын адамына өзүн кошо алат? Ким адамдар менен общительныймын, адамдар менен жакшы мамиле кыла алам деп эсептейт өзүн? Плюс жаза кеткиле. Даниэля плюс, Айлита плюс, Урмат плюс. Сонун. Бул жалпы жолунусунан эле бул прям ушундай 5 типке бөлүп койгон. Жалпы адамдардын техника адамы, табият адамы, адамдардын адамы, знак белгилердин адамы, анан творческий адамдар деп жалпы жолунан бөлүп койгон. Мисалы үчүн творческий адам, мисалы үчүн мен инженер кесипти окуганда өлдүм эле да. Инженерияны окугандачы вообще иштей албай, же дипломум чаң басмак, же болбосо 2-ге 3-кө окуп, же болбосо уволен болуп кетсем керек эле, же бирдемке болсом керек эле, же эптеп аракет кылсам дагы, же билбейм, эптеп септеп иштей белем, билбейм. Иши кылса ушунуңарга карап да кесип тандаганыңар жакшы. Ошондой эле дагы эмне? Техникага шыктуу адам кыргыз тили адабиятынын мугалими болуп калган болсо, же болбосо музыкант окуу жайга тапшырып алган болсо, ал да өлөт да, баягы жөндөмү келбейчи, бир дагы баягы шыгы келбей, вообще окуусун таштай бермек да, окубайчы. Мына ушундай болуп калат. Дагы эмне болот? Табиаттын адамы жаныбарлар менен аябай кызыккан адам, ошол адамдар менен байланышкан кесиптин алса, мисалы үчүн милиция болуп алса, же болбосо сатуучу болуп алса да, бул да боолугуп кетет, бул да жакпайт. Анткени ал геолог болуп, агроном болуп, табиятты изилдеп, жаратылыш коюнунда жүргүсү келет. А бул болсо сатуучу болуп, магазинде камалып отурса, бул да боолуп кетет. Мындайча айтканда, буларга дагы ырахат ала албай, бул дагы бактысыз болот да. Мынакей бактысыз деп айта албайбыз, кыскасы некомфортно болот. Мына ошондой. Демек, 5 түйүңөргө жараша дагы, бул дагы өтө маанилүү.
кайсы типтеги адамдарсыңар? Бул болжолдуу тест. Бул болжолдуу тест. Кайсы типтеги адамсың? Ошого жараша кесип танда. Например, мен кыргыз тилчи адабиятчымын, чыгармачыл адаммын жана мугалиммин. Көрдүңөр, мен өзүмө дал келген кесипти тандадым. А силер дагы өзүңөргө дал келген кесипти тандаган аракет кылгыла. Бирок андан дагы маанилүүсү мына МБТ тест бул 70 жыл эксперименттен өткөн, 70 жыл 70 жыл изилденген, акшда далилденген ушунчалык багындай так тест ушул МБТ инсан типтери боюнча тест болот. Ушуга карап туруп Google'дан өзүңөрдүн характерлериңерди жана кесибиңерди тандасаңар жакшы болот, адашпайсыңар. Так, ушун менен сабак бүттү. Сабак көңүл бурганыңар үчүн, катышканыңар үчүн рахмат. Силерге сабак пайдалуу болгон болсо, жаккан болсо, сөзсүз түрдө WhatsApp'ка бөлүшүп койгула. Адам ыраазычылык билдириш керек, рахмат айтканды да билиш керек. Анда аман болгула.